Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Biz 25-ci сабактабыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кылган дуа зикирлер деген сабакты улайбыз. Ошол намаздан кийинки зикирлер деген жерге келгенбиз. Барыбызга белгилүү болгондой, бул парс намаздардан кийинки зикирлерде Алланын ырайымы жаап турган берекелүү учур. Ал учурда Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сүннөтүндө келген истигфар, дуа, зикирлер калтырбай айтууга аракет кылышыбыз керек. Мурунку алымдардан айтат Ибн Батталден рахимахуллах: "Ман кана касиру зунуб ва арадан яхуттаха Аллаху анху би гайри тааб." Кимдин күнөөлөрү көп болсо, Алла таала анын күнөөлөрүн кечирип салышын каала турган болсо, жеңил эле фалияктани мулазамата мусалла баъда сола. Ошол парс намаздан кийинки убакытка бекем болсун. Ал учурда периштелер дуа кылып, кечирим сурап отурган учур деп. Ошон үчүн көп алымдар бул нерсеге чакырат, эскерет. Керек болсо шашып баратсаңар дагы, туруп баратсаңар дагы айта бергиле дейт. Парс намаздан кийинки зикирлер дегенде, булар албетте сүннөт зикирлер. Сүннөт дегенде биз эмнени түшүнөбүз? Шариатта сүннөт 3 түрлүү болот. Шариатта эстеп алыңыздар, сүннөт деген 3 түрлүү болот. Биринчиси сунна илахия деп коет. Алла тааламдын сүннөтү. Бул эмне десе, Алла таалам Ал-Исра сүрөсүнүн 77-ci аятында айтат: "Вала таджиду ли суннатиллахи тахвила." Ахзаб сүрөсүнүн 62-ci аят: "Валан таджида ли суннатиллахи табдила." Сен Аллах тааландын сүннөтүндө эч кандай өзгөрүүнү өзгөртө албайсың. Жана биздин сүннөтүбүздө эч кандай өзгөрүү болбойт. Бул Алла таалам сүннөтү деген Алла таалам жазып койгон мыйзамы. Тобо кылбай кеткен адам Алланын ырайымында болот, азапталган азапталат. Эмне убада кылган болсо Алла таалам ошол нерселер болот деген. Бул Алла тааламдын жолу. Аллах таалам чийип койгон мыйзам. Ушуну сүннөт деп айтылат. Экинчи сүннөттүн түрү бар. Бул сүннөт Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сүннөтү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзү Анас ибн Малик деген сахабадан келгендей: "Фаман рагибан суннати фалейса минни." Ким менин сүннөтүмөн баш тарткан болсо, ал менден эмес деп. Бул Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сүннөтү. Үчүнчү сүннөт бар шариатта. Бул хулафа ар-рашидин. Ошол эле Абу Бакыр, Умар, Усман, Али радыйаллаху анхунун сүннөттөрү, сахабалардын. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошол Арбад ибн Сариядан келген сахаба бул хадисте айтат: Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дейт: "Фа алейкум би суннати ва суннатил хулафаи ар-рашидин ал-махдиин." Менин сүннөтүмдү кармагыла жана хулафа ар-рашидин, халифалардын түз жолдо жүргөн халифаларымдын жолун кармагыла. Ошол Абу Бакр, Умар, Усман, Али радыйаллаху анху. Адду алейха бин наваджис. Азу тишиңер менен бекем кармагыла деп келет бул хадисте. Тирмизиде келген, Абу Давудда келген хадис бул. Ошо менен бизге белгилүү болуп тургандар, сүннөттүн 3 түрү бар экен. Биз өтүп аткан сүннөт бул пайгамбардын сүннөтү азыр намаздан кийинки. Ал эми пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сүннөтү экиге бөлүнөт. Сүннөтү жалпы 3кө бөлүнөт деп алымдар айтты, жана ошол пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга тиешелүү сүннөт дагы экиге бөлүнөт экен. Биринчиси бул пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям алып келген дин. Кээде ушул алып келген динди да баардык нерсе ошо сүннөт деп аталат. Акыйда, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям да алып келген дин жалпысынан сүннөт деп аталат. Бул сүннөт дегенде бул важип, муну кабыл алыш, карманыш. Экинчи бөлүгү бул жеке деп коет, хасса. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан көргөзүлгөн, ошого чакырылган, бирок аны атам аткарбай койсо күнөөкөр болуп калбайт да. Мисалы, нафил намаздар, сүннөт намаздар деп айтылат го. Мына ушул да жалпысынан биз ушул пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүн аткаруудабыз азыркы өтүлүп аткан сабактарда. Намаздан кийинки зикирлер дегенде. Зикир дегенде эмнени айтабыз дегенде, алымдар айтат: зикир бул Алла тааламдын улуктугун жүрөккө жана тилде айтылышы. Ушуну зикрулло деп коет, Аллахты эстөө деген. Намазга киргенде ошо Аллаху акбар деп киргенде баардык нерсе ойлонуштук, сүйлөштүк, ойду бөлүштүк арам болот. Ват таслим юхаллилу. Алем намаздан ассаламу алейкум ва рахматуллах деп оң жакка салам берип, сол жакка ассаламу алейкум ва рахматуллах деп салам бергенден баардык нерсе адал болот. Мына ошол биз азыр намазда салам берипкөндөн кийинки зикирлерге токтолуп атабыз. Өзү намазда зикирлер дегенде 3кө бөлүнөт, эстеп калалы. Намаздагы зикирлер дегенде 3 түрлүү бар. Биринчи түрү бар намазда. Ал намазга чейин айтыла тургандар бар. Намазга чейин. Экинчи түрү бар, ал намаздын ичинде айтылат. Үчүнчү түрү бар, ал намаздан кийин айтылат. Биз бүгүн сабакта намаздан кийинки зикирлерди айтып атабыз.
Ал эми намаздар экиге бөлүнөт, билесиздер. Фарз намаздары, анан нафил намаздары. Нафил намаздарга бул ушул сүннөт, нафил намаздар келет. Негизи дубурус соля деп келет пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам намаздын аягында дегенде ушул эки нерсени камтыйт. Эстеп калалы, намаздын аягында дегенде биринчиси бар, салам бергенге чейинки дуалар да бар. Ушуну деле намаздын аягында деп келе берет да. Экинчиси бул салам бергенден кийин. Буга деле ушул намаздын аягында деп келет. Салам бергенге чейин дегени бул ушул ат-тахият салаватты айткандан кийин салам бергенге чейинки дуалар бар. Ошол эле жана 4 нерседен сактануу, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан келген суннадагы дуалар. Анан салам бергенден кийинки зикирлер. Биз буга чейинки сабактарда айтканбыз. Ошо салам бергенден кийин 6 түрү бар. 6 түр келген пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан зикирлерден. Ошо биринчиси эле астагфируллах деп айтабыз. Эң толугу астагфируллах ва атубу илейх. Астагфируллах 3 жолу айтылат. Бул Муслимде келет, Таубан деген сахабадан. Андан кийин муну маанисин өткөнбүз. Аллахумма анта салам ва минка салам табаракта я дал жалал вал икрам деп экинчисинде айтат. Андан кийин ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика лах, лахул мулку ва лахул хамду ва аля кулли шейин кадир. Аллахумма ла мани лима атайта ва ла муъти лима маната ва ла янфадал жадди минкал жадд деп түшүндүрмөлөрүн өткөнбүз. Ким бул сабакка катыша элек болгон болсо, буга чейинки өткөн сабактардын записин укса, булардын түшүндүрмөлөрүн уга алат. Анан бир нерсе айтып коелу. Бул ушул намаздан кийинки айтыла турган зикир дуаларга бекем болуп, жакын өзүңүздөн жакшыраак билген адам болсо ошого өткүзүңүз. Айтып, мен туура айтып атамбы, ирети менен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көргөзгөндө айтып атамбы, жаттаганым туурабы деп бирөөгө айтып бериш керек да. Адам өзү ойлошу мүмкүн, мен туура эле айтып атам, туура эле жаттап атам депчи. Качан бирөөгө айтып бермейинче билбейт ал адам өзү туурабы, туура эмеспи. Мисалы, ошол эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жашоосундан Баро деген сахаба пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан үйрөнөт ушу жатардын алдындагы айткан дуаны. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул дуаны айтып берет. Аллахумма асламту нафси илейка ва фавватту амри илейка ва ваджжахту вajhi илейка деп узагыраак дуа. Ошону айтып берип келатып, анан вала манжа минка илля илейк, сенден башка эч кимге коргон таба албайм, эч кимге бара албайм. Аманту би китабика аллади анзалта, сен түшүргөн китепке мен ыйман келтирдим. Ва би расулика аллади арсалта, жана сенин элчиңе мен ыйман келтирдим деп айтканда пайгамбар ушуну оңдойт. Жок, ва би набийика аллади арсалта деп айт. Деп оңдогон. Көрдүңүздөрбү? Кимде ким ушул жатардын алдында ушул дуаны айтып өткөн болсо, ал фитрат өлүмдө өлөт, күнөөсү кечирилген абалда. Ошон үчүн мурук калымдар айтат, сен жаттаган нерсеңи бирөөгө өткүзмөйчө сен билбейсиң дейт ал нерсени. Ошон үчүн өзүңүздөрдө илимдүү адамдардан сөз өткүзүңүздөр. Ушул Абдулла ибн Зубайр деген сахабадан келген 4-сүндө пайгамбар ушул намаз бүткөндөн эмне деп айткан дайыма. Кана якулу фи дубри сола, намаздан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кабла ан якум, салам бергенден кийин турганга чейин ушуну айтчу дейт. Ярфа бидалика саутаху, үнү да болчу экен, үнү чыгып. Эмне деп? Ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика ла, лахул мулку ва лахул хамд, ва хуа аля кулли шейин кадир, ва ла хаула ва ла куввата илля биллах, ла илаха иллаллах, ва ла на'буду илля ияху, лаху ни'мату ва лахул фадлу ва лаху санаул хасан. La ilahe illallah mukhlisina lahud-din walau karihal kafirun. Ушул дуаны пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дайыма салам бергенден кийин айтып жүргөн дуалар. Бул Муслимде, Ибн Хиббанда, нече сунандарда келген сохих хадис бул. Ушул дуаны жаттап алыңыздар, парз намаздардан кийин калтырбай айтып жүрүңүздөр. Бүгүн биз мына ушул дуанын кыска кылып маанисин өтөбүз. Бул Абдулла ибн Зубайр радиаллаху анху айтып атат, бул дуада мааниси эмне? Ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика ла. Биринчи эле жокко чыгаруу. Ла илаха, эч бир сыйынуу зат жок деп жокко чыгарып атат. Аллахтан башка деп. Кимде ким ла илаха иллаллах тек гана жокко чыгарып, бирок тастыктабаса, ал атеисттерден болуп калат да. Ал эми тастыктап, бирок жокко чыгарбаса, анда мушриктерден болуп. Мушриктер эмне? Аллах тааламды тастап барып, жалгыз ырызык берет, өлтүрөт, тирилтет деп иман келтирген менен, бирок башка сыйынылчу, башка бир сыйынган нерселерди жокко чыгарган эмес алар, буттарды, аларга да сыйын берген. Булар мушрик болот. Ал эми толук эле жокко чыгарып сала турган болсо, жалгыз Аллахтын өзүнө гана ибадат кылынат деп тастабаса, анда атеисттерден болуп калат. Атеисттер Аллахка ишенбейт да эч кандай. Жокко чыгарат алар. Жаратуучу, ушунда күч кудурет бар Аллах деген нерсени
Кудайга ишенбеген адамдар бар деп тастабайт. Анан бирде ошол караңыздар, вахтаху ла шерикеле. Ал жалгыз шериги жок деп келип атат. Вахтаху ла шерикеле. Ал жалгыз шериги жок. Ал мүлк ээси, бардык мүлк ага таандык. Валахул хамд. Ал мактоо ээси. Ва хуа аля кулли шейин кадир. Ал бардык нерсеге кудуреттүү деп. Жалгыз шериги жок деп дагы бекемдеп, тастыктап, ачыктап айтып атат. Негизи туугандар, адам акылына сыя турган нерсе да бул. Мүлктүн бардык мүлк Аллахка таандык болсо, мактоо ээси болсо, анын шериги жок, ал жалгыз, ал бардык нерсеге кудуреттүү, ал күчү жетпеген нерсе жок. Бул нерсени адам моюнга алгандан кийин бүт ибадат жалгыз Аллахтын өзүнө гана таандык экенин моюнга алыш керек. Ошон үчүн таң каласың, кээ бир адамдар ушундай бүт Аллах жаратат, Аллах өлтүрөт, Аллах тирилтет, Аллах рызкы берүүчү, бардык кудурет ээси Аллахта, жакшылыктын баары Аллахтын колунда деп, бирок айрым макулукаттарга сыйынып, ошолордон үмүт кылып, ошолордон коркуп барып жүргөнү адамдын акылына сыйбаган нерсе, Аллах сактасын. Ушундай күч кудуреттерге ээ болгон зат ошол гана татыктуу ибадат. Но ошол намаз бүткөндөн кийин дагы ошол нерсени кайталанып аткараңыздар. Ла илаха иллаллаху вахтаху ла шерика ла, лахул мулку ва лахул хамду ва хуа аля кулли шейин кадир деп. Андан кийин вала хаула вала куввата илля билля. Бул мааниси эмне? Вала хаула вала куввата илля билля. Субханалла, ушул келген зикирлерди жакшылап түшүнүп алып, жүрөк менен билип алсаңыздар, мунун таасири ажайып да. Намаз бүткөндө ушуну кайталап, чын жүрөк менен маанисин түшүнүп билип, өтө бир ажайып таасир берет адамга. Ошон үчүн мурунку калымдар айтат, адамдын намазы, ибадаты кабыл болгон белгиси ошондон кийин дагы ибадаттын уланышы деп келет. Намаздын да кабыл болгон белгиси бар. Намаздан кийин тынчтыкта, көңүл токта, ушундай жашнакай дитин коюп, ушул дуа зикирлерди айтуу, бул белги. Намаздын да толуктукту туура окугандыгы, дити менен, дили менен окугандыгынын белгиси. Анан окуй калып шашып эле далбастап, ой, телефон чукулап бияка чуркап кеткени жакшы белги эмес. Ошон үчүн алымдар айтып атат, ибадаттын кабыл болгон белгиси ибадат кайыр уланышы деп айтылат. Эми бул мааниси эмне? Ла вала хаула вала куввата илля билля деген. Бул дуаны өзү алымдар калимату истиана дейт. Жардам суроо сөзү деп айтат. Кимден жардам суроо? Аллах Тааламдан жардам суроо. Ушул ла хаула вала куввата илля билля деп айтылганда, дайыма жүрөгүңүздө мен Аллах Тааламдан жардам сурап атам бул сөз менен деп элестетиңиз. Эмнеде? Мейли ошол диний иштериңизде болсун, дүйнө иштериңизде болсун, ла хаула вала куввата илля билля бул жардам суроо алат. Мындайча айтканда, эч бир күч кудурет жок, тек гана Аллахта гана. Аллах мага тауфик, ийгилик, жеңилдик бербесе, мен бир нерсе кыла албайм. Бир нерсени одара албайм, өзгөртө албайм деген сөз да. Оорулуктан сакай албайт, алдыга өзгөрүлө албайт. Хаула деген ошол. Аллах Таалам гана өзгөртөт, Аллах Тааламда гана күч кудурет. Ошон үчүн намаз азанга айтылганда дагы байкасаңыздар, хайяла сола, хайял фалах деген жерге келгенде эмне деп айтабыз? Ла хаула вала куввата илля билля. Кутулууга келгиле деген, кутулууга дагы Аллах Таалам бизге жардам бербесе, биз кутула албайбыз. Намазга дагы Аллах Таалам жардам бербесе, биз намазды тургуза албайбыз. Керек болсо ошо үйдөн чыкканда дагы эмне деп келет? Бисмиллахи таваккалту алаллаху ла хаула вала куввата илля билля. Мен таваккел кылдым, Аллах Тааламга таяндым. Аллахтан башка эч бир кудурет, күч жок деп Аллах Тааламга таянып үйдөн чыгып атасыз. Ушул намазды бүткөндөн кийин ушул дуаны дайыма кайталайсыз. Ошон үчүн мурункуларда лаула Аллаха ма саллайна вала сумна, Аллах Таалам бизге жардам бербесе, намаздагы, орозодагы тута албайбыз деп айтылып келген бул сахабаларда. Өзүңүздүн күчүңүзгө, мээнетиңизге, акылыңызга таянбаңыз. Бардык нерсе Аллах Тааламдан деп, Кудай Тааламга таянсаңыз, Аллах Таалам сизге жеңилдетет, себептерин алыңыз. Анан ушул бүткөндө кайрадан ла илаха иллаллах деп айтып атат. Негизи ушул дуада байкасаңыздар 3 жерде ла илаха айтылып, артынан бул сөздөр айтылып атат. Биринчи ла илаха иллаллах деп айткандан кийин ал жалгыз, шериги жок, ага мүлк ээси, Аллага мактоо ээси, ал бардык нерсени кудуреттүү деп. Эч бир кудурет жок, тек гана Аллахта деп. Кайрадан ла илаха иллаллах. Аллахтан башка сыйынууга эч ким жок, жалгыз Аллах. Вала набуду илля ия. Эч кимге биз сыйынбайбыз, тек гана Аллахтын өзүнө гана сыйынабыз деп. Лаху ни'ма. Ал бардык жакшылык ээси. Валахул фадл. Бүт жакшылык, барчылык, токчулук бүт ушу Аллах Тааламдын колунда. Фадл бүт Аллах Таалам берет. Вала ухтанаул хасан. Ага чырайлуу мактоолор болсун деп. Канчалык Аллах Тааламды биз мактасак дагы, айтсак дагы биз мактап бүтө албайбыз. Мактаганда эмне? Мактаганда биз ушул Аллах Таалам китебинде кандай келген болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүндө кандай келген болсо, ошондой жол менен макташ керек.
Бул нематты, ар бир нематты Аллах Таалам берет. Мына ошол Аллах Тааламдан гана сурайм деген сөздү. Ла нa'буду илля ияху лаху ни'ма деген эч бир ибадатты Аллахтан башка эч кимге арнабайм. Аллахтын Тааламдын өзүнө гана сыйынам деп ушу таухид сөздөрүн кайталап. Анан кайра эле ла илаха иллаллах мухлисина лаху-дин валау карихал кафирун. Аллахтан башка сыйынуу зат жок. Биз бул динде ихластуубуз. Керек болсо капырлар жаман көрсө дагы дейт. Ушул зикирде 3 жолу ла илаха иллаллах айтылды, бирок ар бир айтылгандан кийин ошол ла илаха иллаллахны тастоочу сөздөр айтылды. Байкадыңыздарбы? Анан акырында келип ихлас сөзү менен айтылды. Ихлас деген бул тунуктук, ачыктык, ал кылынган амалда эч нерсени каалабастык, жалгыз Аллахтын ыраазылыгын гана каалоо. Ихлас деген нерсени түшүнүүгө туугандар ушул нерсе жетиштүү. Нахл сүрөсүнүн 66-аятында ихластын тилдик маанисин негизин Алла Таалам баяндап айтат. Нахл сүрөсү 66-аят: "Ва инна лакум фил ан'ами лаибра." Чынында силер үчүн бул айбандарда үлгү сабактар бар дейт. Мал жандыктарда. Нусқикум мимма фи бутунихи мин байни фарас ва дамин лабанан холисан саиган лишарибин. Биз алардын ичинде акылет менен кандын арасынан ичкендер үчүн жагымдуу болгон таза сүттү чыгарып силерге ичиребиз дейт. Ушу таза сүт деп ихласты сүттөй сүрөттөп атат да. Тилдик маанисинде. Ошол кылган ибадатыңызда тунуктук болсун. Эч нерсени көздөбөңүз. Бирөөлөрдүн укканын, көргөнүн, жашоодогу бир дүйнө үчүн бир максат кылып, ошол үчүн амал кылбаңыз. Баардык кылган ушул Аллах Таалам буйругу, Аллах Таалам ыраазылыгы үчүн деп кылуу. Мухлисина лаху-дин. Башка ниет менен келебейбиз. Бул динди ихластуулук менен, жалгыз Аллах Таалам үчүн Аллах кабыл кылса экен, сообунду берсем экен деп. Ал эми башка ниетте кылынга турган болсо, ал ибадат, Аллах кабыл кылбайт. Ал ширк болот. Ширк Аллахтан башка бир нерсеге кошкон болот. Абу Хурайрадан келет бул хадисте пайгамбар салам айткандай: "Ана агна шурака ани ширк." Мен ширктерден беймукташмын. Мага ширк кылууну беймукташмын, мен муктаж эмесмин мындай нерсе. Мана амила амалан ашрака фихи маи тарактуху ва ширка. Ким бир амал кылып мага ширк кыла турган болсо, өзүн дагы ширкин дагы таштайм дейт. Ошон үчүн кылып аткан ибадаттарыбызды караңыздар. Ар бир намаздан кийин ушуну айтып аткан болсоңуз, таухидиңиз, ихласыңызды бекемдеп, аягында валау карихал кафирун дейт. Керек болсо капырлар жаман көрсө дагы дейт. Жаман көрсө дагы. Эмнеге? Себеби динден башка капырлар бул биздин ихлас менен Аллах Тааламга ибадат кылышты каалабайт. 35-36-аятта Сафат сүрөсүндө мурунку мушриктер эмне деген? Иннахум кану ида кила лахум ла илаха иллаллах ястакбирун. Аларга айткан болсо, ла илаха иллаллах деп айткыла, жалгыз Аллахтын өзүнө гана сыйынууну айткыла десе, алар эмне? Бой көтөргөн, текеберлик кылган. Ва якулуна инна латарику алихатина. Алар айтышчу эле, эмне биз ушул кудайларыбызды таштап салайлыбы? Ушу болбогон бир акындын, жиндинин сөзүнө деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам шылыңдап келечелеген да. Бул менен белгилүү болот, капырлар, мушриктер биздин жалгыз Аллахка гана сыйынып, алардын буттарын таштап, жалгыз Аллахка гана сыйынганыбызды алар каалашпайт. Өздөрү кандай сыйынган болсо, ошондойду каалайт. Капырлар жаман көрсө дагы биз бул динде ихластуубуз. Жалгыз Аллах Тааламдын өзүнө гана сыйынабыз деп. Мына ушул дуаны түшүнсөңүздөр, жашынакай берден тариф келип чыгат, аныктама. Ла илаха иллаллахнын мааниси эмне экен дегенде, Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок, анын эч кандай шериги жок, ал бардык нерсеге кудуреттүү, анын өзүнө гана сыйынабыз, андан башка эч кимге сыйынбайбыз. Бул динде ихластуу болобуз деген. Ушул дуаны зикирди айтабыз намаздан кийин, андан кийин 33 жолу субханалла, 33 жолу алхамдулилля, 33 жолу Аллаху акбар деп айтып, аягында ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лаху лахул мулку ва лахул хамду ва хува аля кулли шайин кадир деп туруп 100 менен аяктайбыз. Абдулла ибн Амр деген сахабадан айтат, сахабадан келет, ал айтат: "Раайту Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам яқиду тасбиха би ямини." Мен көрдүм Аллахтын элчисинен ал тасбих кылганда субханалла алхамдулилля оң кол менен кылып атканын көрдүм деп келет. Оң кол менен. Буну айткандан кийин Аятыл Курсини окуйсуздар. Аятыл Курсини окуйсуздар. Bir күндө 8 жолу окулат Аятыл Курси. Эстеп калыңыздар, bir күндө 8 жолу. Биринчи 5 жолу ар бир намазда айтылат. Ар бир намазда. Бул 5. Анан 3 жолусу берки жатарда айтыла турганы 6 болду. Анан эртең мененки зикирде, кечки зикирде бирден айтылат. Ушунда 7 уктагандын алдындагы менен 8 болот. Намаздын аягында калтырбай окуп жүргөн артыкчылык бул Аби Умам аль-Бахили деген сахабадан айтат. Кимде ким
Аятул курсини ман қара аятул курси дубра кулли сола лам ямнаху мин духули жанна илля ан ямут. Ким аятул курсини оқыған болса ар бир намазда бейишке киришке өлүм гана тосуп турат дейт. Бул Насаиде келген, Шейх Альбани Сохих деген. Карасаңыздар кандай аятул курсини калтырбай окуп жүргөн адамга бейишке кириште өлүм гана тосуп турат дейт. Бул ошол ар бир намаздан кийин, ар бир парз намаздан кийин.